Кутмандуу күнүңүздөр менен замандаштарым. Сиздер менен экран аркылуу кайрадан амандашып турганыма кубанычтамын. Кыш мезгилинде көп адамдар сасык тумоо, грипп менен ооруп жатышат. Ошол себептен бүгүн грипптин алдын алуу жана үй шартында сасык тумоодон кантип арылуу керектигин айтып берем. Эпидемиялардын королу аталган сасык тумоо күз айында башталып, кышында чоң кишиден тартып ымыркайга чейин чалдыгат. Бул тез таркоочу жугуштуу оорудан сактанууга ар бирибиз милдеттүүбүз. Жугуу жолдору. Сасык тумоонун вирусу организмге дем алуу жолдору, ооз, мурун аркылуу кирет. Оорунун булагы болуп, сасык тумоо менен ооруган адам эсептелет да 5 же андан көбүрөөк күн ооруну алып жүрүүчү болуп саналат. Сасык тумоолоп калган адамдан соо адамга аба аркылуу кол алышып учурашканда жугат. Сасык тумоонун белгилери: чыйрыгуу, тердөө, баш оору, көздүн жарыктан уялуусу, баш айлануу, жөтөл, чүчкүрүү, уйкусуздук жана шалдыроо. Сасык тумоонун алдын алуу. Сасык тумоо эпидемиясы жүрүп жаткан кезде коомдук унаанын кармагыштары вирустун топтошкон жерине айланат. Кармагышты кармаган соң вирус жукпашы үчүн кол, бетти, мурунду сыйпалообо керек. Үйгө барарыңыз менен колуңузду 2 ирет самындап жууганды унутпаңыз. Эл көп жерде баруудан качуу керек жана андай жерлерге балдарды алып баруудан дагы качуу кажет. Үйдү дезинфекциялоочу каражаттар менен жууп, тез-тезден желдетип туруңуз. Сасык тумоодон үй шартында сактоочу каражаттар. Чоң адамдар сарымсакты чийки жеш керек. Жаш балдар, бөбөктөр үчүн сарымсакты жипке өткөрүп, моюндарына тагып же керебеттин башына илип койсо, сасык тумоо жолобойт. Эскертүү: сарымсакты ашказан, ичеги оорусу барлар жесе болбойт. Арчаны үйдүн ичине түтөтүп туруу да пайдалуу. Балды кайнак сууга кошкондо пайдалуу элементтери жоголот. Андыктан жылуу сууга салып ичкен оң. Ит мурун дарыканада сатылат. Термоска демдеп коюп, 1-2 сааттан кийин ичкениңиз туура. Ачуу калемпирди суюк тамакка кошуп ичсе өтө пайдалуу. Малина кыямы сасык тумоого суук тийгенде табылгыстаары. Сасык тумоо менен ооруган адам суусундукту көп ичүүгө талапка ылайык, бирок сүт ичүүгө болбойт. Сүт денедеги былжырларды көбөйтүп жибергендиктен какырык менен чимкириктин көбөйүшүн шарттайт. Эскертүү: жаш балдарга аспирин берүүгө болбойт. Балдар үчүн даярдалган парацетамолду колдонгула. Балдарга өз алдынча дарыгердин уруксаатысыз антибиотик бербегиле. Кош бойлууларга антибиотик терс таасирин тийгизет. Сасык тумоо боюнча кызыктуу фактылар менен бөлүшө кетейин. Сасык тумоо менен ооруган адамдын шилекейинин бир тамчысынан 100 миңден 1 миллионго чейинки вирустук бөлүкчөлөр болот. Изилдөөлөрдүн тажрыйбасында сасык тумоо менен ооруган бир адам учакта баратып 4-5 сааттын ичинде жүргүнчүлөрдүн 72%-на жугузганы белгилүү болгон. Сиздерге пайдалуу жаңылыктар менен бөлүшүп турганга аракет кылабыз. Дагы кандай керектүү маалыматтарды алгыңыздар келет, биздин каналдын комментарий бөлүгүнө жазыңыздар. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз.